Жакшынакай бир шарттар түзүп берели деп атабыз. Садиктерден, мектептерден баштап. Ошого каяктан акча табабыз? Жалал-Абад шаарында борбордук базарды жылдырууга соодагерлер каршы болуп чыгышты. Мэриянын алдына чогулган соодагерлер базар ордунда калуусун талап кылышууда. Бир адам 12-15 местен алгандар бар, туурабы? Ошолордун алдында эптеп менен тирик кылабыз. Сен айтып атасың, бюджетке акча түшпөйт деп, анан бюджетке каяктан акча түшөт, Каяктан? Мисал үчүн арендага бергендерди айтып коеюн. Арендага бергендер капа болбогула. Өкмөткө эч нерсе төлөбөйсүңөр. Арендада отургандар налогун да төлөйт, жерге да төлөйт, арендагарды да төлөйт. Бул жерде базардагылардын бир тобу келишкен. Алар үй бүлөсүн ушул базардан багып жатканын айтып, жылдырбоо талабын коюшту. Акциянын катышуучулары менен шаар мэри ортосунда 1 сааттай сүйлөшүү орун алды. Соодагерлер базардан көчпөйбүз деген пикирин карманышууда. Талапка жооп бербегенин анын мойнун калабыз. Ар бир адам мынау бул бурчка комиссия биз ушу мынау базарком немелергечи тазалык жөнүндө жооп беребиз биз. Анан анча-мынча моюн калыш керек талапка жооп бербегенди кызым. Эми ошо тирикчиликтин айынан ушинтип атабыз да кызым, бизге 1 сом бербейт. Мисалы үчүн Борбордук базардын айрым жерлери гана муниципалдык болбосо 80% жеке тараптардын карамагында. Ал эми жаңы өтүшө турган муниципалдык базарда кардарлар менен соодагерлерге ыңгайлуу шарт түзүү менен кала казынасына жылына 180 миллион сом түшүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Учурда иштеп жаткан базар казынага жылына 17 миллион сом пайда келтирүүдө. Ошол жерде базарда иштеп аткан эжелерге бардык шарттар түзүлөт. Суу түтүкчөлөр орнотулат, пожаробезопасный, электр мамычалары орнотулат. Эң эле жакшы жагы порядок болот. Ичинде эт саткандарга өзүнчө бир катар, нан саткандарга өзүнчө бир катар, күрөч, картошка, пияз саткандарга да өзүнчө бир катар-катарынан биз жайгаштырабыз. Азыр эми мына борбордук базарга кирсеңиздер, этин бир жерден аласыздар. Картошканы ар тарапта саткандарын көрөсүздөр. Базарды башка аймакка көчүрүү маселеси бүгүн гана пайда болгон жок. Себеби соода жайы шаардын ортосунда жайгашкандыктан көп көйгөйлөрдү жаратып келет. Өрт коопсуздугу да талапка ылайык эмес. Акыркы 3 жылда эле 3 ири өрт кырсыгы катталып, 100 миллион сомдон ашуун чыгымга кептеген. Иретсиз жайгашкан соода жайлары жөө жүргүнчүлөргө да ыңгайсыздык жаратып келет. Мындан улам базарды жылдыруу демилгесин жергиликтүү жашоочулар да кубатташат. Өзү негизи талапка жооп бербейт. Көчөдө тамак саткандар бар бул жерде. Ошолорго чара колдонбойт. Талапка жооп бербейт. Жакшынакай курук жер коюп койсо, ошолорго биз келип соода кылганга деле жакшы, отуруп соода кылганга деле жакшы да. Бар жок базар бизде ушундай. Жалал-Абадта бар жок базарлар ушундай. Ушундай заманбап болуп салынса жакшы болот эликтерге. Базарга кириш кыйын. Базардын оозунда бар башаламан. Ошолорду жылдырып, жакшы порядка кылса жакшы болот. Союз учурунда тамеки заводу болуп турган бул жай андан бери бош жаткан. Жалал-Абад шаардык мэриясынын балансындагы жерди эми муниципалдык базарга айлантуу каралууда. Аянты 3 гектарды түзгөн жайда учурда таштандылар алынып, иретке келтирүү иштери жүрүүдө. Ага шаар казынасынан 10 миллион сомдой каралууда. Эгер муниципалдык базар ишке берилсе, маршруттук линиялар да өзгөрөт. Жаңы базарга өткөн соодагерлерге эл үйрөнүп, иш жакшы жүргөнгө чейин 3 айлык ижара акысынан бошотуу пландары да бар. Шаар бийлиги борбордук базардын орду заманбап объектилерге айланышы керек деп эсептейт. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.